Саратан айынын толукшуп турган учурунда, тагыраак айтканда 1-3 июль күндөрү Борбор Азиянын бермети аталган көл кылаасынын Чолпон-Ата шаарында чыгыш таймаш спортунун башаты болгон каратэ-до Шотокандын олимпиадалык түрү катары каралган ВКФ ыкмасы боюнча Азиянын кезектеги чемпионаты өттү. Континенталдык биринчилик негизинен өспүрүмдөр, жаштар, кыз-келиндер жана мырзалар арасында жүрдү. Анда Кыргызстандын курамын кээ-бир салмактык чендерде толуктаган Жалал-Абад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары Умар Талантбеков, Нурмухамед Турсунов, Нурдөлөт Бакиров, Бекжан Калыков, Баястан Рахмановтар татамиде атаандаштарына караганда бир топ артыкчылыкка ээ болушуп, Азиянын быйылкы жылдагы чемпионат алышты. Ал эми Элнура Камчыбекова көкүрөгүнө күмүш медаль тагынып, Азиянын вице-чемпионат алса, Байгазы Таштемиров коло медалдын ээси болду. Жалал-Абад шаарынан барып, Азиялык чемпионатта жогорку ийгиликтерди жараткан спортчуларды Жалал-Абад шаарынын мэри жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары жеңүүчү спортчуларды жылуу маанайда кабыл алып, баалуу белектерин тапшырды. Спортчуларда биздин Жалал-Абад шаарында аябай көп. Биз муну эч көңүл сыртынан четте калтырбай, колубуздан келген жардамды дайым көргөзүп жүрөбүз. Ал боюнча спорт чөйрөсүндөгү агайлар да билет, Дөлөн агай билет. Биздин депутаттарыбыздын жардамы менен көптөгөн акчалар бөлүнүп жүрөт. Ошон үчүн Кудай буйруса дайым спортчуларыбызды колдойбуз. Каратэ боюнча чемпионатта өспүрүмдөр арасында Бакиров Нурдөлөт биринчи орун. Жалал-Абад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин тарбиялануучусу Нурдөлөт Бакиров 17 жашка чейинки атлеттер арасында атаандаштарын биринен сала экинчисин жеңип, Азиянын чемпионат алды. Мен буга чейин Центральный Азияга баргам, Центральный Азиядан дагы месталар менен кайткам. Мага колдоо болгон бул Жалал-Абад шаардык мэриясына, спорт комитетке ыраазычылык билдирем. Бизге бардык жака финансовый катары, моральный кылып жардам берген бизге буга чейин тренерим Бакыт Рахманов Бакыт. Азиялык чемпионатка Жалал-Абад шаарынын спортчуларын спорттун бул түрү боюнча эл аралык даражадагы калыс Талант Калмурзаев, Жалал-Абад областык каратэ-до федерациясынын аткаруучу директору Каракурдун экинчи данынын ээси Бакыт Рахман уулу жана келечегинен көптү үмүттөндүргөн машыктыруучу Жомарт Медербек уулу даярдашкан. Жалал-Абад шаарынан 8 спортчу койдук. 8 тең байгелүү орундарга жетишти. Кадеттерден 14-15 жаштагы балдарыбыздан экөө чемпион болду. Бирөө бронза болду, 3-чү место. 16-17 жаш өспүрүм балдардан экөө чемпион болду. Бирөө экинчи орун болду. Чоңдор арасында взрослый 18 жаштан жогоркуларыбызда бир балабыз чемпион болду, бир кызыбыз экинчи орун болду, серебро. Спорт оюндарынын олимпиадалык түрүнө кирген каратэ-до Шотокандын ВКФ ыкмасы боюнча Азиянын чемпионатында жеңүүчү болгон Жалал-Абадтык спортчулар кыска убакыттын аралыгында дем алуудан соң кайрадан машыгууларын башташат. Анткени алдыда алар күткөн чоң эл аралык мелдештер турат. Маматкадыр Маматалиев, Жумагүл Закирова, Жалал-Абад шаары.